Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Журналист, блогер Ыдырыс Исаков милицияга суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал өзүнүн соц тармактагы баракчасына жазды. Мен бүгүн дагы милицияга чакырылдым. Бул жолу баягы кубалашкан видео боюнча. Эсиңиздерде болсо, баягыда мен Сарыбашев мырза сизби деп сураганда, атын жашырып качкан инспектор эми менин үстүмдөн милицияга даттаныптыр. Алгач ал киши талаштуу жердин түпкү документтерин таап, документтери жасалма эмес экенин далилдеп алгандан кийин менин үстүмдөн милицияга эмес, бандиттерге даттанса дагы эп болмок. Али ал кишинин ак же кара экени аныкталбай жатып, актанып баштаганы бир аз шашкандай болуп калыптыр. Эмнеси болсо да суракка барам. Тергөөчүнүн суроолоруна жооп берем. Анан кагаздарга кол коем. Иштер кала берет. Мага чалгандар күтө берет. Макул эми деп жазды ал. Февраль айында дагы Ыдырыс Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакыртылган болчу. Ал күбө катары суралганын шаардык милициядан билдиришкен. Булак супер кеч. Орусияда орус тилин начар билген мигранттарга айып салына башташы мүмкүн. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө жашаган мигранттарга тил рейтинги төмөн болгон үчүн айып пул салууну сунуштоду. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Сунушта айтылгандай, жазанын өлчөмү коноктордун орус тилин билүүсүнө жараша болушу керек. Мындан тышкары орус тилин жакшы билген мигранттарга салык боюнча жеңилдиктер каралышы мүмкүн. Тил рейтинги мигрант адам өлкөгө адаптация болгондон кийин же идентификациялык картаны алган күндөн тартып 1 айдан 3 айга чейин киргизилиши керек. Айып салуу тил рейтинги төмөн болгондорго стимул болот деген Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова. Ошондой эле ал сунушта орус тилин жакшы билгендерге салык боюнча кандай жеңилдиктер каралып жатканын айтты. Айтымында орус тилин билүүнүн негизги деңгээл үчүн 10%, орточо деңгээл үчүн 15%, эң жогорку 20%, ал эми орус тилин мыкты өздөштүргөн мигранттарга 50%дык жеңилдиктер каралып жатканын белгиледи. Булак супер кеч. Өзгөндө жер көчкү жылып жатат. Көчкү турак үйлөргө 120 метр калды. Өзгөн районунда жүргөн жер көчкү жылып жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жер көчкөн аймактагы 18 турак үйдүн 195 тургуну жеңил үй тиричилик буюмдары менен Куршап айылына көчүрүлгөн. Жерини райондук бөлүмдүн офицери жана жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүнү көзөмөлдөөгө нөөмөт уюштурулган. Жер көчкү акырындап жылып, учурда турак үйлөргө 120 метр калды. Учурда Карл Маркс айылында 1 даражадагы табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жеринде абалды Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов көзөмөлгө алууда. Аталган аймактагы жер көчкү түшүү коркунучу 2017 жылдан жаз айларында активдешип баштаган. 2022 жылдын 5 сентябрында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кооптуу аймактарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин корутундусу чыгарылып, жашоого кооптуу деп табылган 18 турак үйдүн жашоочуларын көчүрүү керек экендиги эскертилип сунушталган. Булак супер кеч. Кадыр түндүн датасы белгилүү болду. Өлкөдө Кадыр түн 17 апрелден 18 апрелге караган түнү белгиленди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Бул жолу Кадыр түн 18 апрелге караган түнгө туш келди деп билдиришти муфтияттан. Булак супер кеч. Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Анын сапары май айына пландалган. Бул тууралуу бүгүн 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ту Цевин маалымдады.
Элчи белгилегендей, бул сапарга эки тарап тең чоң маани берет. Учурда иш-чарага кызуу даярдык көрүлүп жатат. Ал чоң ийгиликтер менен аяктап, эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенебиз. Биз Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдырынын коомчулугун курууда жаңы кадам таштайбыз, деди Додиевин. Билгендей, бул Жапаровдун президент болгондон кийин Кытайга болгон алгачкы сапары болуп саналат. Анын алкагында президент Кытай Борбор Азия механизминин биринчи саммитине катышат. Булак Супер Кечик. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг тынчтык жолу менен маселе чечилерине көзү жетпей турганын айтып, батышты Украинага көпкө чейин колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Британиялык Guardian басылмасына маек берген Столтенберг Россия президенти Владимир Путиндин Украинага болгон тынчтык планы жок деп эсептерин айткан. АКШ, Бириккен Падышалык, Франция, Германия жана батыштын башка мамлекеттери Украинаны курал, ок-дары, тетиктер менен узак убакытка камсыздап, колдоого даярданышы керек деп айтылат басылма жарыялаган маекте. Альянстын башкы катчысынын бекетине караганда, Кытайдын ортомчулук иштери Киевдин позициясын түшүнүү аракеттери менен коштолушу керек жана сөзсүз Владимир Зеленский менен өз ара байланышта болушу шарт. Ал Столтенберг Россиянын кирип барышын Пекин алегиче сынга албагандыгын айткан деп жазды Guardian. Кытай төрагасы Си Цзиньпин өткөн шейшембиде Россия лидери менен сүйлөшкөндөн кийин Кытай-Украин кризиси боюнча объективдүү жана адилеттүү позицияны карманарын кырдаалды жөнгө салып жараштырууга, сүйлөшүүлөрдү жандандырууга жигердүү көмөк көрсөтөрүн айткан. Москва сүйлөшүүлөргө даяр экендигин бир нече ирет айтып, бирок Киев мындай кадамга мыйзамдуу түрдө тыюу салган. Владимир Зеленский мурдараак G20 жыйынында эч кандай Минск 3 болбой турганын айткан. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун пикирине караганда, мындай билдирүү Киевдин сүйлөшүүлөрдү каалабагандыгын тастыктап турат. Россиянын буудагы атайын өкүлү Василий Небензяда РИА Новостиге берген маегинде Москва Киевдин кардалды жөнгө салуу боюнча берген сунуштарын караганга даяр экендигин, бирок буга Киев кызыктарлыгын көрсөтпөгөндүгүн билдирген. Песков батыш жасаган кадам куралды Украинага болушунча көп санда берип жатканы жакшылыкка алып келбестигин, орус-украин сүйлөшүүлөрүнүн жанданышына терс таасирин тийгизерин жана кесепети жаман болорун айткан. Кытай бийлиги февралда тынчтык планын сунуштаган. Ал 12 пунктудан туруп, коопсуздук боюнча бардык өлкөлөрдүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, Украинадагы гуманитардык каатчылыкты жөнгө салуу боюнча айтылган. Владимир Путиндин айтымында, Кытайдын тынчтык планынын көп пунктулары Батыш менен Киев кырдаалды жөнгө салууга даяр болгондо бул процесске негиз катары алынышы мүмкүн. Булак Назар Ньюс Кечи.